Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көздөрү. Эфирде Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын таймаш спорттук көрсөтүүсү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, кечээ күнү жалпы Кыргызстанда телевидение жана радио кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти. Мына ушул кесиптик майрамга карата көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Алардын бири Жалал Абад шаарында дагы Жалал Абад шаардык мэриясы, ошондой эле Жалал Абад областык журналисттер союзу бирдикте өткөргөн Жалал Абад областында жайгашкан телерадио кызматкерлер арасындагы волейбол жана кичи футбол оюну боюнча мелдештер болду. Төмөндө мына ушул багытта репортаж. Жалал Абад шаарында өткөн телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесип майрамына арналган спорттук иш-чаранын башкы демөөрчүсү Жалал Абад шаарынын мэриясы болду. Областтык журналисттер союзу менен биргеликте мына 8 декабрь телерадио берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата ушул биргеликте ушул чогуу иш-чараны уюштуралы деп чечкенбиз. Билесиздер, урматтуу журналисттер, урматтуу телерадио берүү кызматкерлери, мына 7 ноябрь журналисттер күнүндө багышталган иш-чарада ошол жерде биз айткан элек, Кудай буйрса 8 декабрь телерадио берүү кызматкерлери менен журналисттер ортосунда бир жакшы иш-самалык Жалал Абад шаарында өтөт. Буйрса ошону жакшы сиздер менен бирге өткөрүп алалы деп демилге көтөргөнбүз. Мына бүгүн жараткан Аллага чексиз шүгүр, ошол күн келип отурат. Андыктан дагы бир ирет сиздерди, урматтуу телерадио берүү кызматкерлери, сиздердин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен ушул жергиликтүү бийликтин, мэриянын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Жалал Абад областындагы массалык маалымат каражаттарынын флагманы аталган Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын жетекчилиги тарабынан кыздар арасындагы волейболдук мелдешке бир команда, ал эми эркектер арасында футзал оюну боюнча таймаштарга 2 жамаат тартылды. Бүгүнкү спорттук иш-чарада мына бир топ командалар катышып отурасыздар. Баарыңыздарга тең мындай ийгилик каалаймын. Баарыңар тең ушу жеңишти каалаймын. Бирок баягы журналисттик тилектештик деген бар бизде. Ошол журналисттик тилектештик ушул биринчи орунга чыксын деген тилекти айткым келет. Баарыңыздарга тең чоң рахмат. Анан бүгүн ушул мэриянын демилгесинде Мегаком компаниясы дагы ушундай өнөктөш болуп, бизге ушундай бир спорттук иш-чарага жакшына көмөктөшүп аткан үчүн Алтынай Эргешевнага дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул кишилер менен да биз ар дайым партнер катары кызматташып келебиз. Ошондуктан дайым ушул журналисттер биримдикте болушун каалайм. Телерадио кызматкерлери күнүнө карата өткөн мелдештин демилгечиси Жалал Абад областык журналисттер кошуну. 60 жылдык юбилей болуп атат Кыргыз телевидениясында. Ошонун катарында жалпы эле журналисттер, телевидение кызматкерлери бүгүн кесиптик майрамын белгилеп атат. Мына ушул датага байланыштуу шаардык мэрия, ошондой эле шаардык кеңеш менен биргеликте мына бүгүнкү спорттук иш-чараны өткөрүп атабыз. Журналисттер дагы өзүнүн ден соолугун чыңдоо менен бирге ушул спорттун өнүгүшүнө дагы салым кошуп, журналистика тармагында мындай жазып, чагылдырып гана тим болбостон аралашып дагы көрсүн деген максатта мына шаардын мэри демилге көтөрүп, биз журналисттер союзу колдоп мына бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. Бүгүн катышуучулар аябай көп, командалар. Кечке чейин оюн болот деп атат, бирок чыныгы күчтүүлөр жеңсин, оюн акыйкат өтсүн. Биз тренерлерден ошону сурайбыз. Биз деле мындай четте байкоо салып турабыз, бирок чыныгы күчтүү командалар жесин. Жалпыңыздарга ийгилик, майрамыңыздар менен. Жалал Абад шаарында жайгашкан Мегаком уюлдук компаниясынын кызматкерлери да бул спорттук иш-чаранын өтүшүнө көмөк көрсөтүшүп, өздөрүнөн да команда түзүштү. Журналисттер коомдун өнүгүүсүнө аябай чоң салымга кошуп келишет да. Анан төртүнчү бийлик да бул саналышат. Анан журналисттер менен ар дайым тыгыз байланышта болуп келебиз. Былтыр дагы аябай чоң салымыбызды коштук элек. Акыйкат газетасына жардам берип келе атабыз. Буюрса мындай дени сактыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн өткөрүлгөн мааракелерге ар дайым өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Кыздар арасындагы финалдык волейболдук таймашта Жалал Абад шаардык мэриясынын жана Жалал Абад областык телерадио компаниясынын ай жаркын айымдары кескелди. Көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан бул кызыктуу таймашта 2-1 эсебинде мэриянын командасы жеңишке жетишти. 8 декабрь Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн түзүлгөн күнүнө карата
массалык маалымат каражаттары тармагына кошкон маанилүү салымдары, жогорку кесипкөйлүгү, кызматтык милдеттерин ак ниет менен аткаргандыгы үчүн Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын диктору Матмусаева Розага алкыштар яңырат. Ата менен областык мамлекеттик телерадио компаниясынын редактор баяндамачысы Бараталиева Алмаз. Волейбол арасында, кыздар арасында өткөн волейбол боюнча мелдеште мыкты оюн көрсөткөн, мыкты оюнчу деген наамга татыган Тагаева өткөн. Bir nerseni aytıp koyuldu da. Buna tapşırardan aldı. Buna tigi komandaga, bu komandaga da biz hiç kim aytkan jokpuz. Men ойлойм, бүгүнкү азыркы ким биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алды, өзүңөр ага күбө болуп, өзүңөр мен ойлойм акыйкат болду деген ойлойм. Туурабы? Үчүнчү даражадагы диплом менен кыргыз телекөрсөтүүсү түзүлгөн күнүнө карата уюштурулган спорт ден соолуктун булак аталышындагы волейбол боюнча кыздар арасында жарышта аймак командасы 3-чү орунду ээледи. Волейбол боюнча кыздар арасында жарышта областык телерадио компаниясынын командасы 2-чи орун. Биринчи даражада диплом менен шаардык мэриянын командасы сыйланат. 4-чү орунга активдүү катышкан үчүн биздин курама командага дагы акчалай сыйлык тапшырылат. Мэрияга чоң рахмат. Мынакей каражат жагынан жакшы колдодуңар, чоң рахмат. Мегаком компаниясы жакшы колдоо көрсөтүп атат. Бул нерсени биз традицияга айлантып алышыбыз керек. Биз деле журналисттер колубузда калемибиз, блокнотубуз, микрофонубуз, диктофон камерабыздан сырткары топту дагы кармап үйрөнө берели. Мындан аркы ушундай нерсени дагы тез эле бир эле майрамдарда эмес, ар кандай шынтоолор менен өткөрүп туралы. Мэрияда буюрса ойлойбуз, дагы да колдойсуз. Себеби билебиз, ошон үчүн бизде журналисттер бир гана маалымат топтоочулар, жайынтуучулар эмес, спортчулар. Өткөндө көрдүңөр, ырда айтып экенбиз, кандай сонун талантыбыз бар экен. Спорт жагынан да бизде турган болот. Биринчи жолу кармап атканга биз аябай колдорубуз ооруп калды. Анан бир мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер, ошо тез мындай анимация эте турган место болсо, ошого келип өзүбүзчө кечкисин баягы жумуштан кийин өткөрүп турсак, бизден деле мыкты спортсмендер чыгат. Чоң рахмат. Өктөм айым, алгач сизди мына кыргыз өкмөтүнүн ардак грамотасын алганыңыз менен, ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн ардак грамотасы жана төш белгисин кошо алдыңыз. Куттуктайбыз. Сизге мындан кийин дагы көптөгөн мына ушу жакшы
сыйлыктарды каалайбыз да. Мына азыр болсо волейболдук аянтчада жакшы оюндарды көрсөттүңүз да. Бүгүнкү оюнга болгон сиздин каалооңуз? Рахмат. Алгач бүгүн 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин күнү менен баардык ошо кызматкерлердин баарын куттуктап кетем. Калемиңиздер урчуй берсин демекчимин. Чындыгында бул өкмөт башчыбыздын сыйлыгы мен үчүн өтө чоң сыймык болду. Төш белгиси өтө салмактуу, мен үчүн өтө чоң сыймыктуу сыйлыктардын бири болду. Анан ушул шаарыбыздын Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан, анан журналисттер союзу тарабынан уюшулган бүгүнкү иш-чара өтө чоң бизге дем күч берип атат. Биз өтө кубанычтабыз. Ушул уюштуруучу топторго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары да иштериңиздер баарыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат. Эми назарыңыздарды футзал оюну боюнча финалдык беттешүүгө бурабыз. Мына урматтуу спорт каармандары, сиздер Жалал Абад шаарындагы Газпром Кыргызстан ден соолукту чыңдоо борборунда өтүп жаткан кичи футбол боюнча 8 декабрь Кыргыз телевидениесинин күнүнө карата өтүп жаткан финалдык беттешүүгө назар салып турасыздар. Ак түстөгү оюнчулар булар 7 каналдын кичи футболчулары, ал эми алардын атаандаштары көк түстөгү оюнчулар булар Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары. Урматтуу спорт каармандары, мына ушул беттешүүнү биздин кесиптик майрамга уюштуруп бергендер Жалал Абад областтык журналисттер союзу, ошондой эле Жалал Абад шаардык мэриясы. Мына азыр Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары, атаандаштары 7 каналдын дарбазасына алгачкы топту тээп киришти. Беттешүүнүн жалпы эсеби 3-1 алдыда 7 каналдын футзалчылары. Эми урматтуу спорт каармандары, мына ушул футзал аянтчасында топ сүрүп жаткан оюнчулар менен сиздерди тааныштырып өтө турган болсом, 7 каналдын командасында мына мынтип азыр топту эпчилдиги менен кармап алган дарбазачы бул видеотехник Союз Умаров. Ал эми мына ушул команданын капитаны Рамис Каимов, башкы редактор. Ошондой эле мына ушул футзал оюнунда 7 каналдан топ сүрүп жаткан оюнчулар, алып баруучулар Шеркул Турганбаев, топ менен кайрадан эле мэриянын оюнчулары. Дагы оператор Замир Тойчубаев, алып баруучу Руслан Абдумиталиев уулу, ошондой эле дагы бир оператор Шерзат Эгембердиевтер мына ушул 7 каналда бүгүн футболдук аянтчада топ сүрүп жатышат. Ал эми буларга атаандаш оюнчулар катары саналган Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары менен сиздерди тааныштырып өтө турган болсом, Акбаралиев Турусбек, башкы эсепчи, ошондой эле Жунусов Руслан, жетектөөчү адис, Ташбаев Байышбек, Жалал Абад шаардык жаштар комитетинин жетекчиси, топ менен алып баруучу 7 каналдан Шеркул Турганбаев болду. Кайрадан эле мына ушул ак түстөгү 7 каналдын оюнчулары. Бул жерде Жалал Абад шаардык мэриясынын дарбазачысы Акбарали Турусбек өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Негизинен алганда мына дагы урматтуу спорт каармандары, жалпы эсеп 3-2. Беттешүүнүн биринчи бөлүгүндө 7 каналдын оюнчулары мына ушул футзал аянтчасында өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтө алышкан. Бирок экинчи бөлүктө техникалык жана тактикалык жактан
өздөрүнүн жакшы жактарын мына ушул Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары көрсөтүүдө. Жана айтып өткөнүмдөй, мына ушул Жалал Абад шаарында жайгашкан телевидение тармагында иштеген кызматкерлер үчүн мына ушундай футболдук жана кыз келиндер арасында волейболдук мелдешти уюштуруп бергендер булар Жалал Абад областык журналисттер союзу, ошондой эле Жалал Абад шаардык мэриясы. Урматтуу спорт каармандары, буга чейин кыздар арасындагы волейболдук мелдештер болуп өттү. Анда биринчи орунду Жалал Абад шаардык мэриясы жеңип алган болсо, ал эми финалдык беттешүүдө алардан жеңил узасын тарткан Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясынын кыздары экинчи орунда болушту. Ал эми үчүнчү орунду болсо Аймак газетасынын чыгармачыл жамааты жеңип алышты. Эми болсо азыр стандарттык абал топ жанында Жалал Абад шаардык мэриясынын оюнчулары. Ал эми коргонууда болсо 7 каналдын футзалчылары. Дагы бир жолу кайталай келсем, азырынча эсеп 3-2 алдыда 7 каналдын кичи топ чеберлери. Урматтуу спорт каармандары, буга чейинки 3-чү орун үчүн болгон мелдеште Жалал Абад телерадио компаниясынын 1 жана 2 командалары кескелип, атаандаштарын 5-3 эсебинде жеңип чыккан Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясынын 2 командасы 3 орунду жеңип алып, мына ушул бүгүн өтүп жаткан турнирдин байгелүү 3 орунун ээси болушту. Ал эми финалдык таймашта болсо, өзүңүздөр көрүп жаткандай 7 каналдын жана Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары футзал аянтчасында топ сүрүшүүдө. Эсеп мына бул жерде кайрадан эсеп өзгөрдү. Атаандаштарынын дарбазасына топту 7 каналдын алып баруучусу Шеркул Турганбаев кийирди. Эсеп 4-2. Негизинен алганда мына ушул оюндарга аталган каналдын алып баруучулары Шеркул Турганбаев, ошондой эле башкы редактору Рамис Кайымов, оператор Шерзат Эгембердиевтер абдан мыкты даярдыкта келишкен экен. Бүгүнкү оюндарда алар албетте мына ушул жамааттын жеңишке жетишине өздөрүнүн чоң салымдарын кошушууда. Ошондой эле азыр эле 7 каналдын дарбазачысы дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алды. Топ менен алып баруучу Руслан Абдумиталип уулу. Бүгүнкү оюндарда Руслан Абдумиталип уулунун дагы футзал аянтчасында көрсөткөн оюндары көңүлгө төп келүүдө. Кайрадан эле чабылда. Мына урматтуу спорт каармандары, 5-2. Финалдык таймашта бүгүн албетте 7 каналдын оюнчулары бул беттешүүгө абдан мыкты даярдыкта келген экен. Мелдештин уюштуруучулары катары саналган Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары бүгүнкү беттешүүдө азырынча жеңил узасын тартышууда. Жалпы эсеп 5-2. Кайрадан эле чабылды 7 каналдын жамааты. Дарбазачы өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө алды. Топ менен Жалал Абад шаардык мэриясынын оюнчулары, бирок дарбазачы 7 каналдан Союзбек Умаров өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алган. Эми болсо топту бурчтан чыгарып берүүдө 7 каналдын футзалчылары топ жанына келишти. Коргонууда Жалал Абад шаардык мэриясынын футзалчылары. Ал эми чабуулда адаттагыдай эле 7 каналдын оюнчулары. Оюндун бүтүшүнө дагы саналуу минуталар калды.
Мына урматтуу спорт көрөрмандары, бүгүнкү беттешүүдө 5-2 эсебинде жеңишке жетишкен 7 каналдын оюнчулары Жалал-Абад шаардык мэриясы жана Жалал-Абад областык журналисттер союзу өткөргөн кичи футбол боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү болуп калышты. Алар атаандаштары Жалал-Абад шаарынын мэриясынын футзалчыларын 5-2 эсебинде жеңип чыгышты. Мындай жеңиштери менен биз 7 каналдагы кесиптештерибизди куттуктап өтөбүз. Мына ушентип алар бул турнирдин жеңүүчүсү болсо, 2 орунга Жалал-Абад шаардык мэриясынын футзалчылары, ал эми 3 орунда болсо Жалал-Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын 2 командасы болушту. Бүгүн мына ушул Жалал-Абад областык журналисттер союзу, ошондой эле Жалал-Абад шаардык мэриясы уюштурган кичи футбол оюну боюнча мелдеште жеңип чыкканыңар менен куттуктайбыз. Даярдыктар кандай болду экен, анан ошондой эле атаандаштарыңар кандай экен? Негизинен алганда мына ушул турнирдин өтүшүнө сенин көз карашың кандай болуп атат? Эми ушул телевидение күнүнүн ушул урматына 8 декабрга өткөрүлүп жаткан ушул кичи футболдо атаандаш эми жөн болгон жок. Ар тармактан Жалал-Абадтагы күчтүү командалар келди десек деле болот. Жакшы оюн болду. Бизде деле даярдык жакшы болгон. Эми айлап даярданбадык. 4-5 күн калганда даярданганга аракет кылдык. Эми оюн экен. Оюнда бирде утулсаң, бирде утасың. Мында биз жеңүүчү болуп чыктык. Ушул уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Негизинен оюн тынчтык менен, достук менен, ынтымак менен өттү. Анан дагы айта кетербиз, ушул телеканал кызматкерлери өзү 8 декабрды көптөн бери күтөт да. Анткени жаңы жылды күткөндөй бул телевизионщиктер, журналисттер 8 декабрды күтпөйт. Бүгүн өтө бир жакшы жаңылык болду. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, жергиликтүү бийлик жакшы бир самал уюштуруп берди. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүнкү оюнда мыкты оюн көрсөтүп, өзүнүн жашына карабастан жаштар менен тең тайлашып ойногон Абдырайым Рыспай агай. Sizge dayı karayırmayız. Bugün ben razı oldum için açsam şu özünüz koşulup, şu aksakallık kılıp top deyip sizge ömür versin. Doğru varınız. Daim şu top deyip duruyorum. Gramata menen Kırgız tele көрсөтүүсү түзгөн күнүнө карата мыкты оюн көрсөткөн үчүн мега командасы диплом менен сыйланат. Üçüncü derecede diplom menen Жалал-Абад мамлекеттик телерадио компаниясынын 2 командасы 3 орунду ээлегендиги үчүн сыйланат, 5000 сом акчалай. Экинчи derecede диплом менен Жалал-Абад шаардык мэриясы 2 орунду алган үчүн сыйланат. Biz meyre 2 orunda alıp, 1 orunda alıp durdu. Meryem Alınbek ошончо экөөбүз ошончо топ теппедик. Birinci derecede diplom менен 1 орунду алгандыгы үчүн 7 каналдын командасы сыйланат, 7000 сом акчалай сыйланат. Куттуктайбыз, ийгилик болсун. Дайым осулай ишler жакшы болсун. Мына ушул бүгүн Жалал-Абад шаарында өтүп жаткан футзал боюнча турнирде Жалал-Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын 2 жамааты катары каралган футзалчылар 3 орунду жеңип алды. Андыктан манас 3 орунду ээлегениңер менен куттуктайбыз. Негизинен алганда оюндар кандай болду? Мына ушул ЖМТРКдан 2 жамаат коюлуп, бирок силер 2 катардагы болчуңар да. Эмнегедир 1 катарда сандагыны жеңип койдуңар. Оюн айта кетсем, оюн жакшы болду. Негизинен күчтүү командалар бар экен. Жакшы оюн болду. Буга чейин 7 ноябрь
ошол журналисттердин баягы кесиптик майрамында мен баса белгилеп айткан элем. 8 декабрь ушул телерадио берүү кызматкерлери менен биргеликте шаарда бир жакшы спорттук иш самалык өткөрүп берсек деп айтканбыз. Ошонун негизинде бүгүн ушул мэриянын колдоосунда жана областтык журналисттер союзунун баягы ортосунда ушул иш-чара бүгүнкү күндө болуп турат. Эң негизги максаты бул ушул журналисттерди, жергиликтүү бийликти баягы биримдикке ынтымакка чакыруу максатында. Андан сырткары ушул журналисттер дагы негизи эле телерадио берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамында биз ушул баягы кызматкерлерибизге бир спорт менен бир ден соолук чың болсун деп бир спорттук иш-чараларга аралашып, мындан ары бул баягы белгиленген бир күн боюнча гана эмес, ушундай бир самалыкты баштап, бир определенный даталарда, же болбосо бир айда бир ушул жалпы областыбыздын аймагында жайгашкан журналисттер, телерадио берүү кызматкерлери менен ушундай иш-чара ынтымактын бир белгисинде ушундай иш-чара уюштуруп турсак деген ойдо бүгүнкү иш-чара болуп турат. Мындайча айтканда бул бир гана кесиптик майрамга гана такалбастан башка күндөрү дагы журналисттер менен ушундай мыкты оюндарды өткөрөбүз деген ниет бар экен да сиздерде. Негизи андай ниет бар. Эгерде ушул эң негизгиси сиздер тараптан ушул демилге болуп турса, журналисттер тараптан тиги телерадио берүү кызматкерлеринин демилге болуп турса, биз жергиликтүү бийлик колдоого дайым даярбыз. Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып барган Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператору Уларбек Мырзабеков, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып, чың ден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.